Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. 5 класстар үчүн табиат таануу сабагын баштайбыз. Билим гана адамды бийик жана эркин кыла алат демекчи, баарыңарды билимдүү жана тарбиялуу болушуңарды каалаймын. Бул чейректе алган билимдерибизди ышыктоо максатында тест жазабыз. Мен силерди туура жана так жооп берет деген ишеничтемин. Биринчи суроо. Адам баласын курчап тургандардын бардыгы эмне деп аталат? А. Материя. Б. Зат. В. Нерсе. Г. Чагылган. Кийинки тапшырма. Заттын абалдары канчага бөлүнөт жана алар кайсылар? А. 4 абалы бар: катуу, суюк, газ, плазма. Б. 3 абалы бар: катуу, суюк, суу. В. 3 абалы бар: суюк, газ, буу. Г. 4 абалы бар: аба, суу, газ, суюк. Кийинки тапшырма. Газ абалындагы заттар кайсылар? А. Жаратылыш газы, суу буусу, аба. Б. Бензин, топурак, таш. В. Бор, кум, аба. Г. Булут, аба. 4-үнчү тапшырма. Массанын негизги бирдиги кайсы? А. Килограмм. Б. Метр. В. Секунда. Кийинки тапшырма. Бардык заттар эң майда бөлүкчөлөрдөн турат деп кайсы окумуштуу айткан? А. Архимед. Б. Демокрит. В. Аристотель. Кийинки тапшырма. Атом жана молекулалардан турган материянын формасы кандай? А. Нерсе. Б. Тала. В. Зат. Кийинки тапшырма. Диффузия бул эмне? А. Молекулалардын ортосунда аралыктын кеңейиши. Б. Заттардын молекулаларынын бири-бири менен аралашып кетүү кубулушу. В. Нерселердин аралашып кетүү кубулушу. Кийинки тапшырма. Төмөндө келтирилген мисалдардын кайсынысында диффузия кубулушу жүрбөйт? А. Жаандан кийинки зат. Б. Арчанын түтүнүн бөлмөдө таралышы. В. Канттын чайда эриши. Г. Океандагы кеменин кыймылы. Кийинки тапшырма. Бир түрдүү атомдордон турган заттар эмне деп аталат? А. Нерселер. Б. Химиялык элементтер. В. Молекула. Г. Кычкылтектин элементи. Кийинки тапшырма. Бир түрдөгү атомдордон туручу заттар эмне деп аталат? А. Жөнөкөй заттар. Б. Татаал заттар. В. Жөнөкөй жана татаал заттар. Г. Туура жообу жок. Кийинки тапшырма. Төмөнкүлөрдүн ичинен татаал заттарга тиешелүү болгон заттарды көрсөткүлө. А. Кумшекер, суу, айнек, туздар. Б. Топурак, кычкылтек, суутек. В. Суу, буу, кычкылтек. Г. Туура жообу жок. Кийинки тапшырма. Жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, козу карындын организмдеринде пайда болуучу заттар эмне деп аталат? А. Органикалык заттар. Б. Татаал заттар. В. Жөнөкөй заттар. Г. Бардык жооптор туура. Мына балдар, бул берилген тапшырмаларды дептерге жазып, туура жоопторун белгилеп, мугалимдерибизге жөнөтөбүз. Кийинки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта болгула.